Салам достор, кайрадан сиздер менен Бай Билим медиа каналы. Мен сиздер менен Аладдин Исламидинов. Урматтуу достор, биз англис тили боюнча экинчи сабагыбызды баштайбыз. Биз англис тили сабактарынын англис тилинин практикалык курсу аттуу китеп боюнча тартып атабыз. Ушул китеп боюнча эгерде сиздер ушул китепке кызыгып калган болсоңуздар жана ушул китепти алмакчы болсоңуздар, экрандагы телефон номерге кайрылсаңыздар болот. Урматтуу достор, сөзсүз бул китепти алыңыздар, сиздерге чоң пайдасын берет. Бардык эрежелердин кыргызча түшүндүрмөсү жана ошондой эле англисче кыргызча англисче сөздүктөрү бар. Бул китепти алып сиздер англис тилин мыкты деңгээлде үйрөнсөңүздөр болот. Сөздөрдүн дагы транскрипциялары, окулуштары бул китептин өзүндө жазылган. Урматтуу достор, биз сиздер менен бүгүнкү темабыз англис тилиндеги көптүк сандын жасалышы, ар бир нерсенин жекелиги жана көптүгү болот. Англис тилинде дагы биз, урматтуу достор, англис тилиндеги сөздөрдү жасоо үчүн англис тилиндеги жекелик сандагы сөздөрдүн аягына s мүчөсүн кошуу менен, мына бул окончанияны, мына бул мүчөнү кошуу менен англис тилинде сөздөр жасалат. Мисал үчүн, англис тилинде a car дей турган болсок, бул машина болот. Уна, a car, машина, уна. Демек биз буга эгерде деген артикл коюлуп айтылат, бул биринчиден белгисиздикти жана ошондой эле жекелик сан экенин туюнтат. Бул англис тилиндеги one деген сөздү билдирет да. Бир, ар дайым жекелик сандагы сөздөрдүн алдына деген артикл коюлат. Бир китеп демекчи болсок, демек жөн эле book эмес, эмне деп айтабыз? A book деп айтабыз да. Мисалы ошого эми китептер деп айтмакчы болсок, анда books деп айтабыз. Books. Бул жерде эч кандай артикл коюлбайт. Көптүгүндө эч кандай артикл коюлбайт. Books деп айтабыз. Андан кийин мисал үчүн a car дей турган болсок, уна болот, Cars дей турган болсок, демек S кошумчасын кошо турган болсок, S мүчөсүн кошо турган болсок, cars болсо унаалар болот. Андан кийин мисал үчүн a door дей турган болсок, a door эшик, ал эми S окончаниясын кошо турган болсок, doors болсо, демек бул эшиктер болот. Doors эшиктер. Андан кийин pen дей турган болсок, pen калем, pens дей турган болсок, калемдер болот. Pens, калемдер болот. A doctor десек, a doctor дей турган болсок, дарыгер. Ал эми дарыгерлер деп айтыш үчүн англис тилинде s мүчөсүн кошобуз. Doctors болот, ошондо doctors, дарыгерлер з болуп окулат. Teacher, a teacher десек, мугалим, a teacher, мугалим. Ал эми көптүк санда болсо s мүчөсүн кошобуз, ошондо teachers болот да. Teachers, мугалимдер болот, мугалимдер. Андан кийин a student дей турган болсок, a student болсо студент, бир студент, демек студенттер демекчи болсок, student деген сөздүн аягына s мүчөсүн кошобуз. Students, студенттер болот. A spoon десек, мисал үчүн a spoon кашык, ал эми ошого s мүчөсүн кошо турган болсок, spoons болот. Кашыктар, көптүк санда кашыктар болот. Андан кийин a worker десек, a worker жумушчу, workers жумушчулар болот. Workers жумушчулар. A friend дос, ал эми friends десек, достор, friends. Демек кыргыз тилине салыштырмалуу англис тилиндеги көптүк сандар жеңил эле жасалат. Себеби болгону бунда s эле мүчөсү кошулат. A friend дей турган болсок, дос, ал эми friends дей турган болсок, достор болот. Урматтуу достор, мисалы a film дей турган болсок, кино, тасма, films дей турган болсок, фильмдер, тасмалар болот. Films. A lesson, сабак, lessons дей турган болсок, сабактар болот. A son, уул, sons дей турган болсок, уулдар, sons, уулдар болот.
A window dей турган болсок терезе, ал эми терезелер дей турган болсок windows терезелер болот. Аягына, демек ар бир сөздүн аягына s кошумчасын же болбосо s мүчөсүн кошо турган болсок, англис тилинде көптүк болот. Демек бул жеңил эле, кыргыз тилине караганда анча жеңил. Себеби биз көптүк санды жасоо үчүн бир эле s кошумчасын мүчөсүн кошобуз. Андан кийин a desk дей турган болсок, a desk болсо парта болот, ал эми desks дей турган болсок парталар. A desk парта, desks парталар болот. Эми мен сиздерге 3 сөз берем тапшырма катарында. Сиздер сөзсүз комментарийге белгилеп калтырыңыздар, урматтуу достор. Мисал үчүн a flat квартира, батир болот. Ал эми батирлер деп кантип айтабыз? Көптүк санда сөзсүз комментарийге белгилеп калтырыңыз. Андан кийин a cup десек, a cup кесе, ал эми кеселер деп кантип айтабыз? A boy деп айтсак, жекелик санда a boy бала, ал эми балдар деп кантип айтабыз? Сөзсүз комментарийге белгилеп калтырыңыздар. Андан кийин урматтуу достор, эгерде сөздөрдүн жекелик саны төмөнкү ушул тамгалардан кийин келе турган болсо, мына экранда көрүп турган тамгалардан кийин келе турган болсо, анда биз көптүк санды жасоо үчүн s мүчөсүн коебуз. S коюлат да, ошондо мына жазылышы дагы мындай болот. S коюлат. Мындай учурда s болуп жазылып, is болуп окулат. Is болуп окулат. Мисалы, a bus дей турган болсок, bus болсо автобус, эми автобустар деп айтмакчы болсок, buses болот да, buses автобустар. Address десек, address кийим, dresses дей турган болсок, кийимдер болот да, dress кийим, dresses кийимдер болот. A box коробка, ал эми коробкалар демекчи болсок, boxes болот да, boxes s коюлат, is болуп окулат, boxes коробкалар. A class, ал эми класстар демекчи болсок, classes болот да, classes класстар болот көптүгүндө мына ушундай болот. Андан кийин эгерде сөз y тамгасы менен аяктап, андан мурдакы тамга үнсүз болсо, y тамгасы менен аяктап, андан мурдакы тамга үнсүз боло турган болсо, анда es деген жок коюлат. Мисалы үчүн es деген is же болбосо is es деп жазылат. Мен сиздерге жөн эле мындай карапайым вариант менен айтып атам. Es деген мүчө кошулат дагы көптүгүндө, демек es кошулат экен да. Мисалы, lady десек, lady деген сөздүн аягында демек y тамгасы менен аяктап атат. Ага чейин d тамгасы турат. D тамгасы демек бул үнсүз тамга болгондуктан, демек биз көптүгүндө эмне коебуз бул жака? Ladies болот да. Ladies болсо, демек айымдар. A baby дей турган болсок, a baby бала, ал эми балдар демекчи же болсо бөбөк болот. Ал эми бөбөктөр демекчи болсок, babies дейбиз да, babies es коюлат да, ошондо. A puppies көптүгүндө, a puppies көптүгүндө, демек эмне болот экен? Puppies болот да, es коюлат. Андан кийинки эреже, урматтуу достор, эгерде f же fi тамгасы коюла турган болсо, f'тен кийин f же болбосо f'тен кийин тамгасы келе турган болсо, анда wes деген кошумча кошулат. Wes деген мүчө кошулат да. Мисалы, a shelf дей турган болсок, a shelf текче, shelfies болот да. Shelfies болсо, демек текчелер болот. Halves жарты, жартылар. Life дей турган болсок, жашоо, lives болсо, жашоолор болот, lives. A wife болсо аял, ал эми аял бирөөнүн никесиндеги аял. Андан кийин wives болсо аялдар болот. Андан кийин, урматтуу достор, ар бир тилде эрежеге баш ийбеген сөздөр бар. Буну орус тилинде исключение деп коет. Бул исключение же болбосо эрежеге баш ийбеген сөздөр. Мисалы үчүн,
Бул сөздөрдүн көптүгүн сөзсүз жаттап алыш керек. A child дей турган болсок бала болот. A child болсо бала, ал эми балдар дей турган болсок буга s кошулбайт. Буга болсо мунун көптүгү башкача болот. Children. A child, children. Child бала, children болсо балдар болуп калат. Андан кийин a man десек, a man дей турган болсок, киши, a man дей турган болсок, ал эми бул болсо кишилер болуп калат. Woman, a woman. Аял жекелик санда, women болсо, демек бул аялдар болот. Аялдар. Андан кийин a foot болсо бул бут болот, ал эми feet болсо буттар болот көптүгүндө. A fish балык, fish балыктар. Жекелиги деле көптүгү деле окшош. Андан кийин a person десек, a person дей турган болсок бул киши, адам, people болсо көптүгүндө демек бул кишилер болуп калат. People болсо кишилер болот. Адамдар эл болуп калат. A tooth десек, тиш, ал эми teeth дей турган болсок, бул тиштер болот. Мына ушундай болуп көптүк сандар жасалат. Урматтуу достор, сиздер бул эрежелерди көптүк сандын жасалышын биздин англис тилинин практикалык курсы аттуу китептин алгачкы беттеринен окуп үйрөнө аласыздар. Биз видеого дагы көпчүлүгүн түшүргөн жокпуз. Ошондуктан сиздер сөзсүз китепти алып англис тилиндеги көптүк сандарды үйрөнсөңүздөр болот. Бардыгыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Сиздер менен Аладдин Исламидинов болду. Кийинки сабагыбыздан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. See you soon. Thank you very much.